الكهرباء والماء مدفوع لهم، اي حتى عطل اي خراب يتصلح. Jamila Hashimova 27 жашта, 3 кыздын апасы. 4 жыл мурун жолдошу таштап кетип, Садовой айылында кыздары менен Батирден Батирге көчүп жашап келген. 2018-жыл жаңыры ары менен айыл өкмөткө жашоо шартынын оордугуна байланыштуу арызын берип, жыйынтыгында эл аралык Ас-Сафа кайрымдуулук фонду тарабынан минтип 2 бөлмөлүү бардык шарты бар үйгө ээ болуп отурат. Рахмат, Аллах разы болсун, ары бир ушул берип жаткан Алланын жакшы көргөн мусулман бенделери, сиздерге Аллах разы болсун. Бизге ушундай муктаж болуп жаткан үй бүлөлөргө ушунчалык эмени берип сүйүнткөнүңүзгө Алла таалам сиздерге акыретте Фирдавс айла пейишиме сүйүнчүлүккөн болсун. Бардык ким садакасын ушинтип аябай чыгарып жаткан болсо, Аллахым барсын Аллах разы болсун. Ал эми үйгө ээ болгон бардык жашоочулардын кубанычында чек жок. Маселен, Айкөкүл Акматова көзүнө жаш алып, жекеменчик үйгө ээ болгонуна ишене албай жүрөт. Ошондой эле анын жакындары да кайрымдуулук фондко ыраазы. Кудайга шүгүр, ушинтип канча жылдан бери ушу менин кызым Айкөкүл канча жылдан бери кыйналып жүргөн, үй ала албады, иши оң келбеди, жүрдү. 7 жыл бирге жашаган, атасы да кетип калган. Ошон үчүн мен ушуну биттейинен кичинесинен кыздарым бактым, өстүрдүм. 3 кыз неберем бар. Кубанбайнын кубанып атам алдыңа кетем. Кубанбайнын балам ушул балда 3 кызын ыраатын көрүп, жакшы болуп, күйөөсү таштап кетип калып, жуба кыйналып кыз салып атып бактты ушуларды. Эми омурларын берип, кыздар ушул жерден агарып, көгөрүп, чоң сүлкүлдөгөн кыздар бар. Айкөкүл ушул кыздардын ыраатын көрсүн, айланайын. Социалдык шаарчанын ачылышына Кувейттен келген Ас-Сафа фондунун өкүлдөрү, эмгек жана социалдык өнүгүү министри келип, ачылышка күбө болушту. Кыргызстанга келип, элдин кубанычын көргөнүбүзгө сыймыктанабыз, дейт Кувейттен келген делегациянын башчысы Абдурахман Фальсаль Асфур. Кувейтте инженерлердин түзүлгөн борбордун атынан мен келип сиздер менен жүз көрүшүп жатканыма абдан кубанычтамын. Чындыгында бардыгына шүгүр. Садовая айылынын тургундарына көмөктөшүп, жылмайган жүздөрдү көргөнүнө ыраазымын. Колдон келип турса, жараткандын колдоосу менен дагы да көмөк көрсөтүүгө даярбыз. Ал эми эмгек жана социалдык өнүгүү министри Улукбек Кочкоров аталган кайрымдуулук фонду менен 3 жылдан бери кызматташып келишерин жана министрликке кол кабыш кылып, аз камсыз үй бүлөлөргө көмөгүн аябай көрсөтүшөрүн белгилөө менен ыраазычылыгын айтты. Негизги Ас-Сафа фонду боюнча айта кете турган болсок, бул фонд 3 жылдан бери бир топ жакшы алгылыктуу иштерди бул багытта алып бара жатат. Маселен, 2 чоң үй бүлөлүк дарыгерлердин мекемесini куруп берди. Андан сырткары 14төн ашык фаптарды курду. Биздин социалдык мекемелерге атайын жатаканаларды ушул мүмкүнчүлүгү чектелген балдарга атайын жатаканаларды куруп, жана ошого окшогон бир топ иштерди алып келе жатат десем болот. Бул үчүн биз албетте өзүбүздүн министрликтин атынан ушул фондко, жалпы эле ушу Кувейт мамлекетине ыраазычылык билдиребиз. Негизинен Садовой айылында аз камсыз үй бүлөлөрдүн саны кескин көбөйүп кеткендиктен айыл башчы кайрымдуулук фондторго кайрылган. Жыйынтыгында Кувейттеги инженерлерден түзүлгөн Ас-Сафа фонду көмөктөшүүгө кол сунган. Ал үчүн жергиликтүү бийлик жер бөлүп берген. Эми былтыр күзүндө фонд Ас-Сафага байланышка чыгып, ошол жерден мындай үй бүлөсү жокторго, начар жашагандарга жардам беребиз деп айтып калышты. Анан биз депутаттар менен ойлоштуруп, сессияга салып 1,5 гектар жер бөлүп бергенбиз. Ошолордун баары жана категория малоимущиктерге кирет. Ошондон баштап биз жумуш жүргүздүк. Алар биз полностью биз Садовой айылынын тургундарынын списокторунун тизмесин алып, ошолор менен совместно ошо фонд Ас-Сафа менен иштеп, 6-7 киши комиссионно келип, ар бир үй бүлөнүн тыкасына теңшеришип, анан ошолор ичинен ушундай эменеде ошо муктаж болгон адамдарды эсепке счетко алышып, анан ошолорго үй берип атышат. Кошумчалай кетсек, социалдык шаарчада бардык шарттар каралган. Спорттук аянтчасынан тартып, мечит, азык-түлүк дүкөнү, ФАП жана 15 адамдык тигүү цехи бар. Цехте аталган шаарчанын тургундары эмгектенишет. Нурай Кайратова, Никита Пачес, СТВ.